Суроо берердин астында атыңызды жана айлыңызды айтасыздар. Биринчи суроо, биринчи микрофон. Мен атым Мурматбек Кочкор айылы. Мен ушу сиздин ушу жерге келип, эл менен жолугушуп, көйгөйлөрүбүздү чечип берели деп атайын келгениңиз үчүн касиеттүү Кочкордун элинин атынан сизге рахмат айтып коеюн. Экинчиден айтайын дегеним, ушу мен пенсионерлер союзунун мүчөсүмүн. Ушу көптөгөн пенсионерлердин бир көйгөйү бар. Ушундай бир суроо жаралды. Базовый курсту ушу 3500 сомдон 6,5 сомго көтөрүп берсеңиз деген бир ушундай бир сунушубуз бар. Экинчи сунушум ушу биздин Кыргызстанда өзүңүздөр келгенден бери көзүбүз менен көрүп атабыз. Кандай жаңылыктар, кандай өсүш болуп аткан, муну баарын айтканга деле убакыттын кереги жокко. Анан рахмат ошон үчүн. Ошол ушулардын үзүрүн көрүш үчүн бул кыргыз эли өзү таланттуу эл. Ушу жаштарыбыз таланттуу. Ошол таланттуу жаштарыбызды бүт республикадан социалдык акыбалына карабай туруп, ушу чет мамлекеттеги жанагы алдыңкы Гарвард деген мындай чоң окуу жайлардан билим алдырып, ушу келечекте иштеп бере турган кадрларыбызды даярдаганга ушундай бир ой жаралып атат. Ушуну сиздерден сунуш катары айтып кетер элем. Анан болгон сунушум ушул. Рахмат, мен башка көйгөйүм жок, көңүл бурганыңыз үчүн. Рахмат, Урматбек Аксакал. Биринчи пенсионерлер союзунун көйгөйү бар деп атасыз. Базовыйды 3,5-дан 6.000ге көтөрүп берүү боюнча деп. Пенсия мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Айтсаңыз. Микрофонго чыгыңыз, бериңиз микрофонду. Мүмкүн болсо проблема жок. Эгерде жок, мүмкүн эмес азырынча десеңиздер, анда кыйнамай жок. Пенсиянын базалык бөлүгү 3170 сом, бардыгына бирдей берилет. Ал эми 6,5 чыгарыш үчүн бул республикалык бюджеттен каржыланыш керек. Социалдык фонд каражат, пенсиялык фонд каражат албай калат. Ошондуктан бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө караш керек. Бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө карайт экенбиз да, аны эсептеп чыккыла, анда Минфин менен биргелешип. Минфин барбы? Мен ушул 10.000 сомго чейинки пенсионерлердин көтөрүп койсо деген ой болчу да. Эми Урматбек Аксакал, менин колуман келсе пенсионерлерге деле бир 50.000 берип койгон бар да. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Бюджетке алуубузга жараша карайбыз да, чөнтөгүбүзгө жараша. Рахмат, эми карысы бар, нырысы бар дейт. Мына Баарыбыз пенсионер болобуз да. Мурда 700 сом алчусуңар, эң минималдуу пенсия деп 700дөн чыгып алып эле 5 жыл, 10 жыл ошондон. Биз дароо келдик дагы 7.000ден кем болбосун деп көтөрдүк. Азыр ал планка дагы көтөрүлдү болуш керек эле. 8 канча болуш керек эле? Минималдуу пенсия канча болду эле? Азыр бүгүнкү күнгө канча? 8100. Мына 8100 болду. Дагы көтөрөбүз. Эмдиги жылы дагы көтөрөбүз буюрса. Туура айтасыз. Дүйнөлүк кымбатчылыкка карап гана айтылып аткан сөз да болбосун чыкпайт элек. Түшүнүп турабыз. Ал эми баягы балдарды болсо баягы Гарвард университетине, тияк бияк университетине жөнөттүсөк болот эле деп атпайсыздарбы? Биз 100гө жакын балага, Үмүт булагы деп $50.000 баштап $100.000 чейин окуусун төлөп берип атабыз. Анан суранып атабыз, силер кайра келгенде бизге иштеп бергиле деп. Андан сырткары билесиңер, Акылман деген президенттик лицей ачып Чолпон атада. Бүт республикадан балдарды топтоп 300дөй бала, 150-сүн түштүктөн, 150-сүн түндүктөн топтоп келип окутуп атабыз. Кабарыңар бар бул боюнча. Эң кыйын балдарды 7-класстан 11-класска чейин. Ал жерде тааныш билиш, анан кийин ата-энеси мугалим болсо эле киргизип ийиш эмес. Тандашат. Мына азыр дагы Таласта, анан Жалал Абадта ачылып атат. Ал жерде да бир 300дөн орун бар. 300дөн 600 орун. 400дүк орундар. 400гө чейин чыгат экен. Мына мен 300дөн ашырбагыла деп айттым эле, мен бюджетти дагы кичине карайлы депчи. Мейли 400дөн болсо деле ал эч эме жок, зыяны жок, пайдасынан башка. Булар биздин ошо келечекте сиз айтып аткан Гарвард университетин бүтүп келеби, башка дүйнөлүк 100гө кирген университетти бүтүп келчү балдар. Абдан таланттуу балдар, жана вундеркиндтер деп коебузбу мына. Ошондой балдарды топтоп алып окутуп атабыз. Аяка миллиарддарды кетирип атабыз. Анан жөн эле баягы окутуп мына деп вузду бүтүп келгенден кийин баягы обычный эле адамдардай бун 30 жыл ушундай болдук да мисалы. Бүтүп келет, бир эмес 2 диплому бар, бирок жумуш таппайт. Жумуш бош орун жок деп эле албай коет да. Туурабы же туура эмеспи? Туура. Эми ушул балдарды биз мамлекеттин эсебинен ушунча миллиарддаган каражатты, ушунча 15-20 жыл убакытыбызды коротуп аткандан кийин деп мыйзамда кабыл алып койгонбуз. Мыйзам былтыр күчүнө кирип, мен кол коюп, атайы кабыл алып, мыйзамды да зыңкытып коюп койдук. Ушулар барып бүтүрүп, вузду бүтүрүп келгенден кийин. Ал не только Гарвард эмес, биздин Бишкектин ичиндеги эле университеттерди бүтүргөндөн кийин биздин мамлекеттик кызматка кайсыл специалист менен бүтүрсө, ошол специалист менен токтоосуз жумушка алат деп мыйзам киргизип койдук.
токтоосуз мыйзам аметте. Ушинтип кадрды биз мына алдыда келе жаткан 50 жылда гана кадр жаңылап бүтөбүз да. Рахмат. Буга чейин 30 жыл билесиз, жалаң тааныш билиш, $1000 берсең, $10.000, $100.000 берсең аким болчусуң. Ошондой болчу да, азыр андай жок. Аны токтоттук мына жогору жакта. Ылдый жакта дагы деле бар, акимдик тарабында, айыл өкмөт, анча мынча жерлерде акча ала коймой жактары болуп атат. Ну, аларды да жетебиз аларга да. Экинчи микрофон. Улуу урматтуу президент Сатыр Нуркожоевич, мен Жаңысбой энемин, инвалид кызым бар, ошого ГИКтен үй алайын десем, соттун Атыңызды айтыңыз. чечими керек болуп атат. Атыңызды. Сапкын бүбү Туз айылынан. Мен кызыма ушу үй ала албай атам. Ушу жагын чечип бериңизди суранабыз. Каякта турасыз? Кочкордобу же Бишкекте? Туста турабыз, Туста. Кочкордон алсакпы деген оюбуз бар. Бүтүп аткан үйлөрдөн деппи? Кезекке турдуңуздар беле? Ошо кезекке туралы десек, соттун чечими опекунствого керек экен. Анан мага опекунство бербей атышат. Кыз деген сабак окуганды билбеген, кол койгонду билбегендерге гана берилет, сизге берилбейт деп атышат. Мен Бишкекке чейин барып кайрылып, сиздерге да каттыштагам, бирок жооп болгон жок. Мамлекеттик ипотекалык компания менен биргеликте карап көргүлө, мыйзам боюнча берсе болобу. Камкорчу менмин, өзүм эле төлөйм. Сот причем тут? Сот карайт да опекунствону. Ошол себептен окшойт да, ошо жыйындан кийин мага жолуксаңыз, мен сизди күтүп турам. Чечебиз маселени. Ошо соттун чечими эле керек болуп, ошону чечип бериңизди сурайбыз ГИКтен үй алганга. Жыйындан кийин кабыл алып, эгер райондун сотунан бүтө турган болсо, жардам берип бүтүрүп койгула. Силердин колуңарда болсо. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Алейким, Садыр Нуркожоевич. Мен Теңдик айылынан келдим. Фамилиям Шаршанбаев Акмат. Жашым 92-де. Sizde bir iki ötülüşüm var. Birinci özüm tuğralı. Men 1951 yıldan 1969 yıla çeyin Uran Oyuludnik'te şaktör olup işlep 69 yılı javılıp kalıp ayılıma gelip bir 100 somduk ele cumuşta işlep jürüp anan ispesik nomur adım menen pensiyaga çıkkam 50 yaşımda. Oşol şaktıda işlegen akşamdı 15 yıl ötüp ketiptir. Bu hazır jaraksız bolup kaldı da öyle kiyinki akça menen pensiyaga çıkıp kalgam. Anda sayız bar bolçu. Oşonu menen sayız taragandan keyin dele Sospondko barsam siz tuğra çıkıpsız. Gelbeyle koyunuz deyt. Anan şu 5-10 yılda bir barıp sam dele takır öz görülbey koydu. Usul pensiyamdı göbeytip koyboyuzdu. Usul eskide yaşım kaldı. Uranın ucurudun işlegen mende kişiler eki olsa bir öbün, bir olsa jalgısmın. Usul soran için. 92'ye çıktın dediniz mi? 92'de min buna bu yıl. Kança pensiya alasız hazır bugün kolunuzda? 20.000 alım. 40 yıl oldu pensiyaga çıkkan. Anam barsam ele uşun dedi, özünüz, anam bilesiz, Karaganda darını göğüçet eken biz anan içine dağımdı tamak içip duruş gereken de. Anan yaşlı olsa ayttım özünüzge. Anan şu zakonu öyle değil. Boldu, hazır men taktap surayın, toktağınız. Siz ayttınız 15 yıl stajımda eseptebey koydu dediniz ya. Yok akçasın. Şu akçasını eseptebey koydu dediniz. O. Ошондой болуш мүмкүн беле? Bilmem. Жо, бияк жооп берсин азыр. Атан маселеси боюнча эгерде айлык маянасы ошол убакта маалыматтар жок болуп калса архивден алдыртабыз. Эгер архивде да жок болуп кала турган болсо мыйзамда каралган минималдуу чендеден көрсөтүлгөн айлык акы бар. Ошону эсептейбиз да. Атанын өзүнүн маселесин, өзүнүн фамилиясын алып эми делосун ачып алдыртып карабасак азыр айтыш да кыйын болуп атат да, кандай болуп атканынчы. Бирок бизге кайрылса керек. Bir neçe kayırılsa gerek, ankende 2-3 жол кайрылып маселени караган окшойбуз да. Делосы туура эле болгон. Макул, силер көтөрүп карап көргүлө архивин. Балким бул киши айткандай акыркы иштеген 15 жылдыкын эсептебей туруп анан жөнүнө баягы чыгарып койгонуңар мурунку баягы СССР мезгилиндегисин эсептебей чыгарып койду деп атпайбы? O akşamda koşkon yok şartlar. Ошону карап көргүлө. Эгер чындап эле ошондой болсо, ордуна келтиргиле мыйзамды. Мыйзамды кылып туруп эсептеп бергиле дагы, колуна бергиле. Анан аксакалды телефон берип туруп мага алып кел, сизге жакшы тамак ичип турганга мен жардам берейин. Пенсияңызды мен көтөрүп бере албайм. Ал мыйзам бар, Сосфонд деген бар.
Emikisine uranга askandayın 90'dan aşkan Boldu, kişi boldu, geçsine. Geliniz mağam. Sıylap koysa deyim da. Erten bir günü geliniz. Anan ekinci köy meylin atынан bol Koçkor'da bir ile zavod var. Tigi süttü algan. Anan sır çıkargan. Uşul bala jakşı mında yönün albay atat da biz ayıldın sütlerin toluk albay atat. Uşul aksakalların atынан uşuğa bir jardam berip koysanız dep suranıp atam. Boldu, başka suram yok. Rahmat, жазып алдық. 4-ші mikrofon. Мен селхоз süt işletken balaga karap görgülöçü ne jardam gerek eken surap taktap görgülö. Ya. Karap görgülö, iyi. Karap görüp ne jardam gerek eken жазып алыңыз, айтасыз. 4-ші mikrofon. Производствоға biz jardam berişimiz gerek da. Мен Тентимишев Айдар Құмды айылының тұрғыны Қошқар районы. Менің айырылуым себебі Садыр Нұрғалиевич, бұл бізде су, бізден Құмды айлы су жетпей, тартыш. Анан тоғдан келет, суыны күнді емес суыны қарап тұрамыз. Мен осы жерде кішінекей суының башына быдыр құрып берсеңіз, керек, өзі даярлы мындай. Ошо быдыр құрып берсеңіз, Ошо жакшы болот эле. Анан кайсыл айылга экен? Кумдебай өкмөтүнө. İçinde barбы ошонун ичинде? Убакытты албай эле дароо жок. Кумдебай өкмөтүндө Жокпу? 106 БСР будердин ичинде жокпу? Кичинекей айылда айтып атабы? Жазып алып көргүлө, эгерде керек болсо аяка да салалы. Кумдебай өкмөтүндө кыштын күнү 15 километрге суу агып атат. Мындай ошо тосуп койсо, жаздын күнү биздин суубуз тиги тоодон суу келсе даяр болот эле. Экинчи суроом, мен ошол айылда Кумдебай өкмөтүндө законсыз менчиктеп кеткен гараж, мектептин орду, клубтун ордулары бар. Ошону эми сот жүрүп атат, төргө жүрүп атат, ошого көзөмөлдөп берсеңиз. Анан үчүнчү суроом, биз эми бул талаачылык болгондон кийин бизге комбайн жетишпей атат. Садыр Нургачевич, мушу жардам атайын өтүнүп суранычым, бир комбайн берип кетесизби? Бир 2 комбайн. Же ушул жеке суроом ушул. Жок, күлкү эмес. Айыл болсо өз анан комбайн жетпей атса алып беришimiz керек да. Биз алып берип атабыз го лизингке баарын. Жок, 2 комбайн алган мындан 2 жыл мурун. Бирок биздин жетишпейди. Айылыбыз 6 айыл. Анан ушу Кочкордун Орманкан айылынан кийин эле элибиз көп айыл өкмөт. Айыл. Карагыла, жазып алгыла дагы алып бергиле комбайн керек болсо. Урматтуу Садыр Нургожоевич, былтыр бул айыл өкмөткө 2 комбайн алганбыз. Мына быйыл дагы Теңиртоо өнүктүрүү. Не комбайн алдыңар эле? Кайсы марка? Нива, анан Палас деген 2. Чоң Ниваны, жанагы кукуруза уборочныйды алганбыз. Ал жерде эми быйылкы жылы дагы 4 техника алган жатабыз. Мынакей танар алабыз, дагы грейдер алабыз, фронтальный погрузчик. Алгыла, дагы 2 комбайн керек деп атса, аны да изучать этип көргүлө. Аким айыл өкмөт менен биргеликте керек болсо, анда заявка бергиле алып берели. Макул. 1-ші mikrofon. Садыр Нургожоевич, саламатсызбы? Мен Бишкек шаарынан келдим. Аламидин районуна караштуу Чүй областынын Аламидин районуна караштуу 5 паркоя 5 бир квартирада үйүм бар эле. Ошол үйүмдү Абай Түшүн банкынан 2016-жылы 125 000 сом алганбыз. Атыңызды айткан жоксуз. Досо Минабаркан Мамытовна. Кайсы банктан дейсиз? Байтүшүн банкынан. Байтүшүн банкынан алганыбыздан кийин биз аны алдыгын деген төлөп бүткөнүбүздөн кийин 40 000 сомду мойнубузга илип туруп эле бизге эскертүү бербей туруп эле сатып берген. Азыр тергөө жүрүп 17 кишини кылмыш иши менен козгогон. Ал кылмыш ишин козгоп туруп 17 кишини кыскартып туруп, аларды күбө кылып, Асылбашев Азамат Мелисбековичке күбө кылып кылып койду да, күбө кылып койду. Ошондо токтомду кыскартып туруп, Жеңишев Жанарбек деген токтомду кыскартып туруп, 8-чи токтомдун ичине киргизип салды. Азыр бир эле кишинин үстүнөн Асылбашев Азаматты Мелисбековичтин үстүнөн гана иш козголуп атат. Аны да карап жатканы 245-чи менен эле карап атат. Экинчи бөлүк менен элечи. Ал деген ошол жерде 17 бүт Байтүшүн банкынын кишилери бүт 17 киши теңчи. Сизде маалыматыңыз бар бул боюнча. Ошону кыскартылган. Болду, бияк жооп берсинчи азыр. Урматтуу Садыр Нургожоевич, саламатсызбы? Урматтуу Кочкор элинин тургундары, саламатсыздар. Башкы прокурор орун басары Байдылдаев. Досо эжекебиздин кылмыш ишин жакшы билебиз. Башкы прокуратурадан бир нече жолу кабыл алганбыз.
175 000 сом боюнча туура убагында кредит алып, үйдүн өтө төмөн баада өлчөп баалап коюшкан. Анан үй банкка өтүп кеткен. Бул маселе боюнча көзөмөл алганбыз, Садыр Кожоевич. Анан бул анча мынча жарандык маселелер бар да. Дагы кошумча көтөрүп көрөлү, кабыл алалы. Тергөөнү РОУда терген, кийин улуттук коопсуздук мамилет кызматына да бергенбиз да. Эженин көтүштөр барын канааттандырып келип То есть залогко койгондо арзан баалап алып Арзан баалап койгондон коюшкан, бияк 170 төгө албай калгандан кийин алып койгон коюшкан. ошол бага. Жарандык тартипте Өзү соттоо негизи банк ошентип төмөн баалайт. Кредит аларда бекер акчадай көрүп ала бербегиле. Кредиттин өзүн актай албай каласыңар, процентин даже. Кымбат алсаңар. Ошон үчүн акчаларда ойлонуш керек да. Жардам бергиле, эжеге жардам берип, көтөрөс маселе. ошол айырмасын алып бергилин деп. Азыр менин бул жерде менин көйгөйүм неме кыскартылган токтом бар. 8-ci томдун ичине кыскартып туруп киргизип койгон. Ошол токтомду артка тартып туруп кайра тергөө жүргүзүлүш керек. Кабыл алат, жардам берет сизге. Экинчи микрофон. Саралаев Калыйбай, Дөңал шайлы. Урматтуу президент, мен сизге айтайын деген маселемди 3-cü курултайда дагы, 4-cü курултайда дагы курултайда көтөрүп чыктык эле. Бул Нарын областында улуттук ат оюндарды өткөрө турган ат майдан жоктугуна байланыштуу ушул курултайга дагы көтөрүп бардык эле. Биздин акимибиз да билет, муну губернаторубуз да билет. Бул акимдин дагы, губернатордун дагы колунан келе турган маселе эмес, ошон үчүн сизге кайрылып атам. Урматтуу президент, башка областтарда ат майдан, мисалы үчүн эгемендүү күнү же Нооруз күнү кыргыз болгондон кийин барып ушул ат оюндарын көрөлү деп ат оюндарын өткөрө турган ат майдандар башка областтарда бар. Бир гана ушул Нарын областында ат майдан жок да. Ушул мен сизден суранарым ушул Кочкор району өзүңүз айттыңыз, стратегиялык район дегенне байланыштуу ушул Кочкор районуна Нарын областына керектүү ушул ат майданды бир карап берсеңиз. Биз жер акимдин чогуу аким менен барып ушул Көкжар айылынан 30 гектар жерди караштырдык эле. Элдин улук сааты элдик жыйын өткөн. Андан кийин биз өзүбүз баштадык эле. Госрегистрден прочий жер деп ушул жерге ат майдан курса болот деген акимдин көрсөтмөсү менен баштаганбыз. Бирок Гипроземден бир корутунду келди. Ал жер айдоо сугат жер 45% деп, ал биздин уже жана биздин жаамат өзүбүз акча чогултуп алып ошол Гипроземге төлөнгөн акчалар эми каяка кетет? Түшүнүктүү болду, түшүнүктүү. Мен жазып алдым, карап көрөлү дагы ал күчүбүзгө жараша. Келе жаткан жылы 27-28-дерде. Кочкор районуна эгерде чындап эле неме кыла турган болсо, документтер туура келсе анан карап көрөбүз, куруп беребиз. Саламатсыңарбы? Мен Саманчиев Аралбек, Теңдик айылынын тургуну. Биздин көйгөй элдин көйгөйүн айтайын дегем. Бу 1995 жылы Союз тараганда Теңдик элинин жерлерин эметкенде Турдакун атабыз чогуу келип жерди токтом кабыл алып эл менен. Ошондо ар бир жан 1885 киши 20 сотыйдан семкос уюштуралы, өзүбүздүн үлөн чарба уюштуралы деп калтырганбыз үлүш жерибизден. Ошол жерди 1-2 жыл жакшы эле Сулайманов деген аксакал башкарып иштетип келген. Андан кийин улам айыл өкмөт алмашып эле ар кайсы чоң келип отуруп, ошол жерибиз азыр жок болуп кеткен. Ошону такыр биздин айылда иштебегендер бөлүп кеткен да ошол жерлерибизди. 20-30 гектардан бөлүп кетишкен. Такыр эле дайын сыкылганда ошол семкосу жоюлуп кеткен, жерибизди бөлүп кеткен. Ушул жерибизди 30 жылдан бери ала албай эле темселеп жүрөбүз. Барбаган жерибиз калган жок, арыстанып. Чечип берген чоңдор жок эч ким. Мына анан Түшүнүктүү, азыр сизге суроом бар, азыр токтото туруңуз. Сиз жерди бөлүп алганда 92-жылдан баштап жерди бөлүп албадыкпы? Үлүш катары деп, ошондо үлүшкө тийип атабыз силерге ал жер. Үлүшкө тийген. Анан үлүшүңөрдүн ичинен 20 сотукту семенной хозяйство деп бөлүп коюп атасыңар. Бөлүп коюп атабыз. Ошол жер канча семья ошентип атасыңар? 1885 жан. Көп экен да, Кочкордун башка районунун баары эле экен. 377 гектар жер болчу. Ошол жерибиз дайын жок. Жекеле ал жерибиз
Көпестен Ормахан айлап кеттім. 290 гектар жерінде дайыны жоқ. Түшүнүктүү. Анан азыр токтоп туруңуз. Документально барын бар, колуңузга китебиңер тийген, кызыл китебиңер, анан ошол жерден 20дан сотуктан бөлүп таштап коюп атасыңар. Ооба. Прокуратура муну архивди көтөрүп чыккыла, архивтерин. Эгер чындап эле аксакал айтып аткандай болсо, кайра кайтарып өзүлөрүнө беришиңер. Токтомубуз бар. Түшүнүктүү, Аткарып алды. Хорошо, булар мага карап чыгып анан айтат. Анан жоқ мен өзү Кийинки темага өтүңүз, муну караш керек. Анан ошол жерлерди карайсыңар да. Мен эми жеке өзүмдүн эмем. Былтыр 2025-жылы менин үлүшкө тийген 59 соту жеримди алып коюшту. Мына. Неге? Сенин жериң курулуш алдындагы жер экен деп туруп алып койду. Мына бу жерде зама Кызыл китебиңиз бар беле? кызыл китеп бүт документтерим бар. Муну да карагыла. Бул сотко барып Прокуратура туруп карагыла, кызыл китеби болсо неге аласыңар аны? алып койду. Бирөөгө алып берсин амал аракеттин себебиненчи. Менден алып бирөөгө алып бермек да бул жерде. Ошентип эле алып койду менден. Мына документтин колумда Акимчилик жетекчилиги менен неме кылгыла, чыгып туруп баарын текшерип. Анан ошол жерди мен логистик борбор салайын дедим. Ошол 59 сотуйдучу. Тиги картошка сактагангачы. Мына эмгиче мына бирок эме конкурска койгон жатышат эми. Алып береби бербейби да караса. Карап чыккыла, экинчи тарабын карап чыккыла. Чындап эле кызыл китеппи ошону? Кызыл китебим бүт толук. Колуңузда турат бирок, Болгон күнөөсү. Колуңузда турабы кызыл китебиңиз? Бул мындай болгондо урматтуу. Тиги 79-жылы ошол жерге, мен турган жерге, үлүш берген жерге чарбанын коз атарларын кыштатканда бактырган. Ошо чарбалардын коз атарларына жылуу кашар салыш үчүн гана курулуш алдында жерге которулуптур. А мурун айдоо жер болчу ал жер. Сизде азыр кызыл китебиңиз турабы ошо 59-га? Колуңузда турат, Колумда турат. Мына сот аркылуу алып койду. Садыр Нуркожоевич, бул жерде 80 соттук жерин соттун чечими менен муниципалитеттин айыл өкмөттүн балансына алдык. Эми мыйзамдын токтомдун негизинде кайра конкурска коюп, ошол жерге промышленный, бул жерге картошка сактоочу жайга биз берелик деп атабыз. Конкурска жарыялап мыйзам чегинде ким утса ошол киши утуп алат. Жок, азыр токтоп туруңуз сиз. Кызыл китеби турса мында. Сен кантип алдыңар кызыл китеби турса? Урматтуу аким. Кызыл китебим турат менде колумда деп атпайбы? Соттун чечими менен. Сот чечим чыгарат. Эми кызыл китеби турса, силер сотко бергенсиздер болуп атасыңар ошондо муниципалитет. Жер суу көзөмөлү берилген. Жер суу көзөмөлдөө мекемесинин облустун эмеси бир кишиге. Сиздин колуңузда канча жылдан бери турат кызыл китеп? 30 жыл. 30 жылдан бери. 30 жылдан бери урун ал жерди цементти бүт тазалагам. 2 жыл тазалап, ошо козулар турган аштоонун 2 жылда мен үлүш кылгам. Бул силер мына көрдүңөрбү мынакей ушул акимдер, айыл өкмөт ушундай катарлыкчылыктарды көп кетиресиңер да, ошо райондун деңгээлинде, облустун деңгээлинде. Кызыл китеби. Дегене колунда турат. Биринчиден кызыл китеби, экинчиден уксаң аким. Экинчиден бул киши өзү мен салам деп атпайбы ошол жерге, жана картошка сактаган, диги немеси хранилище салайын, логистика кылайын деп. Өзүнө эле берип койбойсуң. Бербейт атыш. Мага бербей, конкурска кой. Долбоорду түздүргүлө. Долбоорду договорду түздүргүлө. Долбоорун бергиле. Мына момундай кылып сал деп туруп колуна карматып койбойсуң. Бул силердин жолуңар болсун. Туура эмес да, туура эмес кылып атасыңар. Зачем мындай кыласың? Көзөмөлгө алгыла давайте. Көзөмөлгө алгыла дагы булар менен неме кылгыла. Текшерип чыккыла баарын. Болду, түшүнүктүү. Мен муну көзөмөлүмө алам, бул сиздин ишиңизде. Жерде ошол адилетсиздик бар экен действительно. Эмки, 4-чү микрофон. Мен Алканов Аскарбек Абдулгабекович, Кочкор айылынан. Мен жашым 80-де. Мен айтайын деген көйгөйүм дагы ушу жер маселеси өзүмдүкү. 2002-жылы ошо кезде аким Тариел Сизигалиевич Айтбаев аркылуу арызымдын негизинде Дөңташ участкасынан 2 гектар жер алгам. Ошо жерди Дөңташты элдин баары билет, аяктын баары таш болчу. Ondan ашык ташын терип тазалап, ошо кезде Актазаровдун каналынан суу келчү. 1-2 жолу арпа айдап неме кылгам, андан кийин эле
yerinde olsa 2002 yıldan beri kodu yok kılıp beni Azar Kul Yoldaşbek деген uşu жерди maga verdim. Oşo кезде госрегистр. Ошондой кылгандан кийин бут тосуп суу да келбей калды азыр ошол убактан бери. Кызыл китебим турат. Бурун жашыл китеп алып андан кийин кызыл китеп мен тикелип алган. Ошондон бери 24 жыл болду. Жеримди бербей атышат. Эчтеке айтпайм. Мына бул жерде кадастр турат. Кызыл Koçkar nemesinin, gosrегистрдин Ermek ulu Kuvan. Al bolsa yok. Ben demet algan kordu yok ekan tiki buldu beri oşundan beri yer meselesini çeşpe koyuştu. Sotko var deydi. Al endi sotko olsa bilemiz. Koçkar rayonundagi Sarıbayıp деген sot bu sırav salıp öte oroy. Yani hiç kaçan eldin köygön çeşpe sot. Ağa gayrılgandan hiç çeki yok. Kızıl giteğin kolunda tursa da kod anan tiki buldu beri şurada şu tomunun yerini dinlemetmeyecek. Ben su yok yer hazır. Suyunu olsa ben yerden çıkarıp al, o baldarım arkalı bir deme kılıp, o şonu katkılayın degen yerimdi. Түшүнүктүү азыр. Yaman kılıp atışat. Жыйналыштан кийин райондун акими кабыл алыңыздагы чечип бериңиz. Чечип бериңиz. Кызыл китеби колунда барларга тийбегиле. Могу жерде мисалы 500 киши отурса, 500'dün 490'unda kızıl kitep var. Turabı ilgerki ülüşten algan jeriңер. Анан ушунун баарын эле сотко берип алып атабыз деп сот аркылуу алып алсаңар анда эмне болот анда? Бардак болбойбу? Кызыл китеби колунда барларга тийбегиле. Масат Нурганович, 2002 жылы алыныптыр, бирок каттоодон өтпөптүр биздечи, госрегистрде. Анан өздөштүрүүгө деп алынган кызыл китеп экен. Ал Кыргыз Гипроземдин маалыматы боюнча ал жер суга тайдоо жери болуп турат да. Суга тайдоо жери өздөштүрүүгө берилбейт да. Бирдеке салганга, курулушка берилбейт. Жок, өздөштүрүүгө деп алынган да. Жок, азыр токтоп тур. Эмеден өтпөй калган ал кимдин күнөөсү? Бул кишинин аксакалдын күнөөсүбү же диге госрегистрдин өзүнүн күнөөсү? 2002 жылы бул кандайча китеп алынган, бул биз такташыбыз керек экен, потому что колунда кызыл китеп бар экен, чынында элечи. Бирок регистрациядан өтпөптүр да бизде. 2002 жылда эле бир коррупционер берген да ошону жер. Акча алып береби, башка кылып береби? Анан балким ошо атайы каттабай койсо керек, коррупция ачылып калбасын деп. Ошон аныктап. Ал эми мамлекеттин күнөөсү да. Бул кишинин күнөөсү эмес да. Карагыла, мыйзамдуу жагынан болсо жардам бергиле. Жарайт. А мыйзамдуу жол бербесе айла жок, анда мен да силерди кыйнай албаймын. Карагыла дагы мыйзамдуу жагын чечип бергиле. Только адилеттүү карагыла. Birinci mikrofon. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Менин атым Акжолтой, мен Кара Суу айылынан келгем. Мен биринчи группадагы инвалид көз боюнча Бишкек шаарында көз азиздер мектебинде окуп, кичинемден бери Бишкек шаарында чоңойгом. Апам экөөбүз акча чогултуп, пенсия пособиябызды 1 миллион кылганбыз да. Анан ГИКтен үй алайлык деп ошо ГИКке барсак, ГИКте өзүңөрдүн ошо районуңардан аласыңар да, Кочкор районунанчы. Мага ошо Бишкектен үй алыш керек болуп жатты эле да. Анткени ошо Бишкекте окугам, Бишкекте болду, түшүнүктүү. Мына мен азыр айтып койдум, бияка деги телефонуңузду берип коюңуз, чакырып ГИКтен бергенге аракет кылып карап көрөлүк немени. Мүмкүнчүлүгүн карап Бишкектен алат. Саламатсыздарбы? Куш келдиңиз. Ушу бабалардын батасы деген Кочкор жергесине урматтуу ажообуз. Сиз ушул ажоо болуп келгенден бери эле Чолпон айылынын жаштарынын атынан спорт комплекс куруу боюнча сиздерге кат жөнөтүп келебиз. Баардык каттарым сакталып турат. 1922 жылы сиздин наамыңызга кат жөнөткөнбүз. 1924 жылы 5 августта министрлер кабинетинин биринчи орун басары Касымалиев келип ушул жерге жолугушуу өткөргөндө дагы жаштардын атынан ушу спорт комплекси куруу боюнча кайрылганбыз. Бирок ушул көйгөйүбүз, ушул маселебиз ушул күнгө чейин чечилбей келет. Болду апа, болду. Мен эми чечип берейин болду. Ушуну өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып, келаткан жылга киргизгиле, 27-ге киргизип салып берели болду. Ушу чоң апа чыгып алып, ушинтип микрофондон суранып атканда сүйүнүп чоң рахмат садаган кетейин, эл журтубузда тынччылык болсун. Болду, салып беребиз. Жарайт. Буга чейин эми 21-22-ден бери кайрылып келтам деп атасыз. Бизде деле
көрүп атпайсызбы мамлекеттин акыбалын? Араң мына эми бутубузга туруп келатабыз. Ошон үчүн эмки келерки жылы салып берели. Ким? Нурдан мырза көзөмөлгө алып немеге киргизиңиз спорт комплекс Чолпон айылына. 4-cü mikrofon. Саламатсыздарбы Кочкор эл тургундары, саламатсызбы Садыр Нургалжоевич. Урматтуу Садыр, бияктамын мен. Айтыңыз. Жанагы эле сиз айткан көйгөйдө сизге аябай рахмат. Эл менен Кочкор элине жолугушканыңызга. Мына президентибиз кызыл китебим, жашыл китебим, андан кийин келишим түзүп, ушул жерди өздөштүрүп, жер кылсаң бир талааны, мусорду менчикке чыгарабыз деп келишимде турат. Менчик акты алып, анан бүтсөм, мына бир жердеги акимибиз келип жаллап аттык. Баягы сыностун жанагы төлөтүүчү билемелерин айынан эле жеримди алып, жана мектеп салынып атпайбы? Келесиз, ачасыз. Ошол мектептин ордуна деп менин жеримди автоваза болчу да, ошонун ээлери бербей атат, ошо сенин жериңди сурап атат, бер деп заставить этишти. Анан айла кеткенде бул кыйын кишилер, күчтүү кишилер дегенде эми мага башка жер бергиле десем, беребиз деп. Ошол 70 сотый болсо 40-ын ага бер, 40 мектепке салганга алып атабыз. 30 калат, 40-ты Семизбелден беребиз деп, ал жерден беришип, мына архитектура начальник баары эле турат. Баары барып кезип, казыктарын кагып, жана темир жол келип атпайбы? Ошол жерден үйү бузулганы бар экен, кафеси бузулган 7-8 кишиге бөлүп берген. Мен тоодо мал бакчымын. Баарына ишенип кайра келсем эле алда жер жок, буда жер жок. Башка кишиге кызыл китеп чыгарып 40 сотыйм да. Берип коюп мени мыйзамсыз каттоодо жок деп гана коюшту да. Ана мен сотко бердим, сотко берип мына. Азыр токтоңуз. Сизге ошондо 40 сотуңузду обещать этип туруп бербей коюп атышабы? Бербей, мына турат, чийилип бүтүп туруп, документтери төлөнүп, чийилип бүт туруп, анан отказ кылып коюп атат. Биз ушундайбы аким? Жок, бул кызыл китеби катталбай калган кадастрда. Кадастрдан караганда кызыл китеби бош болуп чыккан баягы жери. Анан кийин ал жерди бирөөгө берип, ал жер баягы Арабаев мектептин курулушуна бирөөдүн жерин экөөнү алмаштырган да. Анан бизге кайрылганда биз 20 соттук жерди азыр райондук комиссия чечип бердик. Чечип бердиңерби ошондо? Жок. Азыр токтоп турула. Бул киши кызыл китеби турат колунда. Силер катталбай калган деп атасыңар. Эмне? Бул киши жасап алганбы же тигил жанагы ошол кадастр жанагындай коррупциялык жол менен бергенби? Урмат, ошол кадастрда ошондой болгондо коррупциялык жол менен кызыл китеп берип урматтуу президент, көрүп коюңуз. Прокуратура ушул эле прокуратура катталып турат деп бергени бар. Өз көзүңүз менен көрбөсөңүз, булар соттон да ыргытып коюп атат, жазалап атат сотто. Көрсөтүп коюңузчу. Каттоодо турат да мына прокуратураныкы соттон кийин алдым. Көзүңүз көрсөңүз, булар биякта бүт бары мен билбейм. Алып келме. Катталып да турат ал. Мына көрсөңүр. Акимчилик болсо, ал жер бош экен билбей иштейт. 22-жылы булар мына узартсаң, кызыл китеп алсаң, администрация кагаздар бүт турат, бирок соттон адвокатын биринчи соттон утканбыз. Президент, экинчи соттон ушул кагазтарын бүт алып, адвокатын да барбай калып, утулуп калып, жогорку сотко адвокатын барбай утулга, бул кагазтардын баары жок экен. Кайра сот бүткөндөн 25-жылы мына Осмон бияка арыз жазсам бүт чыгып атат мына. Баары бар ар жанында. Жаңы жагдай. Садыр Нургалжоевич, Госсервистин кызматкери тарабынан тур эле мыйзамсыз иш чаралар аныкталган тергөө учурунда, айып бузулган, бирок эскерүүмөдө өтүп кеткенде байланыштуу кылмыш иши өндүрүштөн кыскартылган. Бирок бул мыйзамсыз берилгендиги боюнча анан чечим чыгып туруп ошо жер алынып коюп атат. Демек бул кишинин күнөөсү жок, жана Күнөөсү жок, Госсервистин жетекчиси коррупционер кадастрдын күнөөсү болуп атабы? Жеке ошонун күнөөсү болчу. Ушу бизде ушул мыйзамдарыбыз дагы ушул илгертен бери келатат да, суроого өтүп кеткен, анан кылмыш кылып коюп, анан кийин болду, мынча убакыт жыл өтүп кетиптир деп туруп күнөөлөй албай калабыз да анычы. Бул жерде да ошондой болуп атат да. Так ошондой. Кылмыш жоопкерчилигине тартып андайларды камаш керек болчу да. Кимдин мындай кылгыла аким, прокурор баарыңар диге бул киши менен дагы неме кылгыла чыгып туруп териштиргиле, анан жана 40 соттук жеримди бербей койду деп атпайбы? Анысын бергиле, башка жерден 20-сын бердик деп атасыңар, 20-сын дагы бергиле. Мейли эмне салынбасын, мектеп салынабы, темир жол салынабы, ошол жерге эгерде мамлекетке керек болсо, биз ошогон базар баасында же болбосо башка жерге көчүрүп үй салып берип алгыла деп атам го мен силерге. Мына темир жол салынып атат, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан. 100дөн ашык объектини алып атабыз, туурабы? Бүт баарына акчасын төлөп берип, соодалашып, базар баасында кылып алдык го, туурабы? Биякты да ошондой кылгыла. Мектеп түшөбү?
менчик жери турабы? Келип сүйлөшүп туруп алгыла да. Башка жерден бергиле, же акчасын берип алгыла. Кызыл китебин эле тартып алып анан бар тияка чык, мен бу жерге муну салам дегенде андай болбойт да эми. Жеке менчик укугу каякта калат анда. Рахмат, чечилет Болду, сиздин азыр суроңуз. мына аким чечип берет. Муну да мен жазып алдым сиздикин дагы. Конкурс аркылуу акцион деди да, 6 айдан бери акциондон тигилерге алдырып ийем деп болбой атып, анан мыйзам менен бар экен бакыт түгүдө 5 жыл гана берип атат. Эми ошону жок дегенде 1 миллиондон ашык чыгым кетти. Суд медикибизге текшертишти, келип текшерди. Чыгымым булардын мен жеримди 9.000 сатса, булардын сатканынан көп менин кеткен чыгымым. Эми ошону 5 жылга берип, ошону менчике жок дегенде 20 сот үйдү менчике деп эле берсеңер мен кылатырым да бирдеме. Ол бул аксакалдын маселесин чечип анан мага далаш деп коесуңар. Түшүнүктүү, мен жазып алдым. Биринчи микрофон. Урматтуу президент, мен 1936-жылы туулганмын. 90 жаштамын. Байычем 40-жыл. 11 баланын атасымын Байычем герой. Мен өмүр бою сайыстын убагында туарга багып чыгып өткөнмүн. Атыңызды айтыңыз. Ооба, Керим Кулукбатбек. Эмгегиң бар экен, сенин кереги жетпей калды деп Актансаров обком секретары сүйлөшүп атышып, мага өкмөттөн там салдырып беришкен. 11 эме мен айтайын, ушу дөңарыш айында жашаймын. Анан эми сайланып кетейин, президент баарын жасап атасың. Боюш жол келди бияка. Мектеп салынып атат, садик салынып атат, баары бүтүп атат. Мен болсо ушул 90 жаштамын. Анан мен кызыл кең сууда кызым бар. Кең сууда кудам бар. Кудам жашы өтүп кетти, күйөө балам аты Толукбай. Кудагыйым мекке барып келген. Анан Нургажо да мекке барган, мен де мекке барганмын. Анан мектебеден намаз окуп турушубуз сакай көчөтүлекте. Анан менин бир анча-мынча кагазым бар. Мен ушуну алып баргандан кийин текшерип окуп, мага жардам берип койсом деп айтамын. Болду ушу. Мактуу, бербейиңиз алды. Ооба. Экинчи микрофон. Экинчи микрофон. Алло, саламатсыздар. Урматтуу, алло дедим. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, сизге рахмат. Хан айылына келип, көйгөйүбүздү чегип, атым Бегимжан Усубалиев айылынан болом. Өз көйгөйүм эмес, энем Эсентаева Салкын 62-жылы сельхозтехникада айылда жашасаң техниканы башкара бил деп жаш келиндерден 15 келинден кызыл жолуктар бригадасын тоскон. Өзү Ленин ордендүү, Октябрь революциясы кызыл туу, Паша Ангелинанын сыйлыгынын ээси, мээримдүү Кыргыз Республикасынын айымы, персональный пенсионер. Анан былтыр каза болуп калды. Анан үй салып беребиз деп эки эле комнатта турам. Мен өзүмдүн 4 балам, өзүм менен 5, энем менен жашадым. Бир да жерибиз жок. Баламдын дагы 4 баламдын, өзүмдүн дагы. Энем үйүндө жашадык. Энемди мураскор кылып, өзүм коюп, энем үйүм мага жазып берип кетти. Анан 1 гектар 20 сотук жер беришкен. Айыл өкмөт 5 өттү го, отурушат 6 жөтө. Эже сиздин эмгегиңиз бар, алып айдай бериңиз, кызыл китептин эмне кереги бар деп. Анан Эркинбек Жумакадырович дегенге 55 000 төгүп чеги турат. Бергем. Төгүп тура элгеми законный кылып деп, энем коммунист болчу да. Анан кийин ошол жерди энем өлгөнү 22-июлда өлүп атса, чөп сээп, жок дегенде көчөнүн атын коюп же бир эстелин кое берип десек, алып алышты. Же акционго катыш деп айткан жок. Акционга катышса деле акчасын төкмөкпүз да. Ошону чечип берип койсоңуз жакшы болот эле. Адамдын түрүсүндө сыйы жок, өлгөндө ыйдын эмне кереги бар? Энем 24 жашында жесир калган. 45 жыл трактор айдады. Кыштата жайлата. Түшүндүм. О чогулуштан кийин калып бу жерден бүт баарын кабыл алып, чечип, 3 күндүн ичинде ушу жуманын аягына чейин. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Атым Чолпон айыл өкмөтү. 2023-жылы аймактык реформа жүргөн кезде айыл өкмөттүн айрым бир кызматкерлери келишим менен иштеп келебиз бүгүнкү күнгө чейин. Муну айтып атканымдын себеби
айыл өкмөт мекемеси жумуш берүүчү, биз болсок жалдан иштеген жумушчу катары эсептелип келип атабыз да. Анткени себеби айыл өкмөт мекемесинде иштеп талаптар бирдей, жогорку органдардан келген тапшырмалар бирдей аткарабыз. Бирок муниципалдык кызматта иштеп аткан кызматкерлерге берилген айрым бир артыкчылыктар бизге каралбай келет да. Мисалга айтсак, биринчиден муниципалдык кызматкер катары эсепке кирбейбиз. Экинчиден эмгек стажыбыз жүрбөйт. Үчүнчүдөн биздин иштеген ишибизди бааланбайт да, мындайча айткандачы. Ошон үчүн биз ушул муниципалдык кызматкер катары статусубузду кайра кайтып берсеңиз деп суранабыз. Мына жакында айыл башчыларга кайра статусу ыйгарылып берилди, бирок бул жерден вуз кызматкери менен биздин экономический статистика кызматына дагы эле статус берилбей калды. Ошондуктан ушул жагын карап берсеңиздер, мына бүгүнкү күнү муниципалдык кызматкерлердин күнү экен, биз ошол кызматкерлерге да эсепке алынбай жатабыз. Жалданма жумушчу катары келишим менен иштеп келатабыз. Ушул маселени чечип берсеңиз. Бир суроо да сизге. Сиз мурда айыл өкмөттө иштеп келгенсизби, АТРга чейин? АТРге чейин иштеп келгем, азыр иштеп жатам. Айыл өкмөттүн кызматкери болуп иштеп келгенсиз. Айыл өкмөттүн. Ай эмнеге андан кийин АТРдан кийин сиз айыл өкмөттүн кызматы эмес жалданма иштеп атасыз? Келишимде ошондой көрсөтүлгөн. Айыл өкмөттүн айыл өкмөт мекемеси. Кимдер эмнеге андай болуп калган? Булар Элекинчи мыйзам негизинде. Муниципалдык кызматка кирбейт, булар наемный по контракту иштешет да. Мына бүгүнкү күндө айыл башчылар да ошондой контракт менен иштешип атпайбы? Эми мына сентябрда мыйзам кабыл албадыкпы? Мен кол койсом азыр алар дагы госслужащий болот. Ооба. А булар эмнеге мындай болот? Булар эмне ашыкча кызматкерлерби же кандай? Булардын айыл өкмөттүн штатынан сырткарыбы же? Штатынан сырткары. А эмнеге штатынан сырткары? Эмне ошондой эме барбы? Муниципалдык кызматка кирбейт да. Контракт жүзүндө. Канча киши сотрудник иштейсиңер ошондо айыл Биз өкмөттө? аскерге эсепке алуу столунун кызматкеринен экөө, статистика экономист бирөө. Буга чейин 23-жылга чейин Ошондо үчөөңөр азыр тиги контракт менен иштеп атабыз. Бул Кыргызстан боюнча эле ошондой да. Карап көргүлө. Анан зачем контракт менен? Эгерде ошондой булардын кереги, кызматы керек болуп атса, зачем контракт отургузуп коесуңар? Постоянно алып коелу. Эмгек маянабыз да бүгүнкү күндө тазалоочулардын эмгек маянасына барабар болуп атат да. Биз анткени ошол муниципалдык кызматтерге каралган артыкчылыктар бизге тиешеси жок болуп атат. Азамат мырза, өкмөт карай турган иш экен да бул. Карагыла Бишкекте. Рахмат. 4-cü mikrofon. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, мен Айсулуу Кошкор районунан болом, бирок Бишкекте турам, азыр студент болгонума байланыштуу. Анан ошол себептерден мага өзүм экинчи топтогу майыптыгым бар. Азыр Кыргыз-Түрк Манас университетин бүтүрдүм да. Ошол себептен общежитиядан да чыгарып жатышат мени. Ошондуктан азыр мага Бишкектен, ГИКтен, социальный ипотекадан үй керек болуп жатат. Мен сизге 6 ай мурун кайрылганмын, кат жолдогонмун, бирок ал кат сизге жетпептир. Азыр уруксатыңыз болсо, ошол катты өзүңүздүн колуңузга берип койсом, жана ошол катта бүт барып подробно жазылган болчу да, сиздин да убактыңызды Макул, бербейиңиз, алдыгы жигиттерден берип жибериңиз. Макул. Карап жок алып. 1-ci mikrofon. Саламатсызбы, урматтуу президент. Мен Акжар айылынан атым Арсыгул. Менин маселем мамлекеттин коопсуздугуна карата болгон ички ой толгоолорум ошону койсоңуз. Биринчи, паспортто ичинде улут деген графаны Тайырбек Сарпашев иштеп турганда алып таштаган. Ушуну кайра кийиртсе болот го деген ойдомун. Себеби кимдин ким экенин биз билбесек, бүгүнкү күндө ар кандай нерселер болуп жатат. Бул улут деген кирген, бар паспорталарда улутумду кыргыз деп жаз десеңиз жазып берет кыргыз деп. Рахмат. Бул бар кирген. Кийинки суроого өтүңүз. Экинчиси, армияга балдарды орус, кыргыз, башка улут дебей бүт баарын алып, бүгүнкү күндө стройбат түзүлсө, муну менен муниципалдык, ипотекалык үйлөрдү курса оңойго турат, мамлекетке дагы, элге дагы кызмат кылган балдар адистик алып чыгат, өстөрүнө да жакшы, кетип атканда анча-мынча акча алып кетет. Ушул
чечилсе. Üçüncüsü akademiya nauka. Bu bizdin Tokoy kurap kaldı, kurt jep. Bul Tokoy menen 90 жылдардагы ушундай болгон. Эми азыр бүгүнкү күндөгү кураган Tokoydun kurttары таладагы беделерге жугуп атат. Ушуну академия наук бир нерсе ойлоп тапса. Андан кийин төртүнчүсү коррупция. Бул коррупцияны канчалык сиз болгон кызматкерлер менен болгон неме менен тыйып жаткан менен козугарындай улам чыгып жатканы тынчтандырбай койбойт. Муну бала бакчадан баштабасак туура эмес болчудай болуп турат. Себеби дегенде бала бакчадан мектепке, мектептен окуу жайга, окуу жайдан жумушка кеткенде барганда бүт баардыгы коррупциялашкан, чиелешкен нерсе бүгүнкү күндө да толугу менен чечилдик. Себеп дегенде окуу жайды бүткөндө эки дипломдун ээси болуп чыгып атышат балдар. Биринчи адистиги боюнча, экинчи коррупционер деген. Анткени бүт баардыгын тепкичти басып өтүп атышат да. Ушул жакты системаны карап чыкса жакшы болчудай деп ойлоп турам. Үчүнчү, сиздин жанагы айыл аймактарды бириктиргендеги бир буйругуңуз биздин нерседе аткарылбай жатат. Себеп дегенде Кумдөбө айыл өкмөтү менен Семизбел айыл өкмөтү бириктирилип, орто жердеги мен жашаган айыл Акжар айылына центри болсун, контора ошол жерде болсун деген маселе тиги кагаз боюнча келди эле, бирок Кумдөбөдө бойдон калды. Кумдөбөнүн контору бүгүнкү күндө абдан чоң детсадка ылайыктуу контор болгон 12 гана персонал иштейт. Акжарда болсо контор бар, ФАП, китепкана, почта, спорт комплекс, парк, клуб бардыгы бар. Бул спорт комплекс бардык нерсе паркыбыздан бери бул областта жок. Биздин айылдагы бар нерсе Нарын областында жок. Ушуну чечилеби карап койсоңуз. Абдан мындай бир маанилүү маселелерди көтөрдүңүз. Чындыгында паспорттор боюнча айттым, мен 21-жылы эле муну чечкенмин. Азыркыга чейин мына паспорт алам дегендерге улутун жаздырып алсаңар, ал өзүңөрдүн эркиңер. Жаздырбай койсоңор да өзүңөрдүн эркиңер. Жаз десеңер, милдеттүү түрдө жазып берет паспорт берген жер. Туурабы же туура эмес айтып атам? Жазып берет бул боюнча. Армияга баарын бирдей алуу боюнча муну биз дагы ойлонуштуруп атабыз. Академия наука тапшырмалар берилген. Мына Минсельхоз олтурат. Биз экөөбүз көптөн бери сүйлөшүп келатабыз. Быйыл октябрдан баштап жана жайлоолорго урук чачуу боюнча иштерди алып барабыз. Анан азыр бир американский самолет дедимби, Өзбекстанда дары чачып иштейт экен. Ошону жалдап чакырып алып келип атабыз. Дары чачуу боюнча токойлорго, жайыттарга, шаардын ичине дегендей баягы куурап аткан жерлерге. Жанагындай сарняк деп коебуз го, ошолорду жок кылуу боюнча, ушул боюнча, бул боюнча иштер алып барылып атат. Коррупцияны айта берип тажадык. Коррупцияны эми жок кылышыбыз керек. Аны ар бириңер күрөшүшүңөр керек. Ар бириңер. Эгерде унчукпай көрмөксөң болуп отура берсеңер, жалгыз менин колуман эч нерсе келбейт. Ошон үчүн ар бириңер. Так, АТР боюнча биз муну карап көрөлүк, неме болот. Экинчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Менин атым Саламат. Салем асыл тукум чарбасынын жетекчиси болом. Салем асыл тукум чарбасы 1997 жылы мен атам раматылык түзүп кеткен. Ошо атамдын ишин бүгүнкү күнгө чейин алып барып атам. Салем асыл тукум чарбасында бүгүнкү күнү 76 баш Абердин ангус породасындагы уй бар. 40 баш орус таскак жылкысы бар. Салем асыл тукум чарбасы Кумдөбө айыл өкмөтүнүн Акбулуң участкасынан ижарага жер алганбыз. Ошо 97 жылы Салем асыл тукум чарбасын түзүп. Ошо асыл тукум чарбада бүгүн сотко берип, жеке кызыкчылыктар үчүн ошо сотко берип атышат да. Жер суу көзөмөлдөө кызматы аркылуу сотко берип, мен ижарага эле менчиктеп алган эмеспиз жерди. Ижарага налогун төлөп, ал жерге суунун барышы дагы оор, 7 километр жерди жыл сайын арык тазалап. Азыр токто, анын баарын айтып отура бербе, мен суроо берейин сага. 50 уй кармайм деп атасыңбы? Асыл 76. 76, Канча гектар жерди ээлеп турасың? 75 гектар жери таза айдоо жер, 5 гектар алмабак. Негизи 82 гектар деп
картада жүрөт, бирок 7 гектар таш айдаганга мүмкүнчүлүгү жок да. 75 уюңду ошол жанакы 50 гектардын чөбү менен багып атасың ошондо? Ооба. Туар уйбу, саам сүт берген уйлар. Эт багытындагы уйлар. Азыр эми сен ошол 49 жыл калган жерден чыгарабыз деп атап ошондо? Жеке кызыкчылыктар болот да, себеби ошол жерде сарайдын ордубары болчу, бузулган. Ошол жерди бир адам менчиктештирип алып, Азыр сурогуң барбы? Канча жылың калды? 49 жылдын. Сотко берилген, сотто Жок, азыр. канча жылың сотко берген? Сен канча жыл 49 жылгансың, канча жылдан бери кармап отурасың? Канчасы калды ошо? 97-жылдан бери. 97, ошондо канча 30 жылы бүтүп атабы? 30 жыл өтө. Дагы 19 жылың бар, а? Андан тышкары 45 жылкы бар да, асыл тукум. Түшүнүктүү, түшүнүктүү. Так, аким баягыдай эле кылып атыпсыңар да, ошондой эле бир. Бул боюнча жергиликтүү суу чарба менен бердире коюп соткандай. Моого тийбегиле биз мал бактыра албай атабыз го, дыйканчылыкты өстүрө албай атабыз, чарбачылыкты өстүрө албай атабыз. Анан асыл тукум уй багып атса, силер анын баарын жерин тартып алам деп атасыңар. Кайра колдоп атпайбыз бай. 6% кредиттерди берип атпайбыз буларга, өстүргүлө месага деп мындай. Сүт берип атса, чындап эле эгерде ошондой болгон болсо. Чын айтып атасыңбы, калп айткан жоксуңбу? Бүгүн ошол жерге суунун проблема барышы оор да. Токто, акимден сурайынчы, барбы ошо чындап эле багабы бул? Бар, бар. Бар болсо вообще тийбегиле. Кайра чуркап барып буга жардам бергиле. Санап эми бул арендага атасы алганда, бирок жергиликтүү эл дагы сотко берип атат да. Ошон үчүн ой, атасы алабы, баласы алабы? Атасы баласы атасыныкын узартып келаткан турбайбы? Туурабы? Туура түшүндүмбү? Мына эл билет, калк билет. Мындайда биз айыл чарбачылык менен, мал чарбачылыгы менен жашап атпайбызбы? Туурабы? Өстүрө албай атабыз да. Ошолорго жардам бериш үчүн биз кредит, льготный кредиттерди берип атпайбызбы? 6% менен ай. А силер кайра наоборот буган жардам бергендин ордуна буган жардам берип 75-ңди 150 баш кыл деп жардам бербейсиңерби? Кайра наоборот. Мына сага деп 6% менен кредит берип дагы. Садыр Нуркожоевич, бул жерде эл да каршы болуп, жерди алышыбыз керек деп ушундай туруп атат да айылдын эл. Эми ал туура эмес эми. Ошол элди жөн койсоң жерди алат да талап алып турган бир времянкаларды салып отуруп алат да. А бул жерде бул асыл тукум мал багып атса, мамлекетке, элге пайда келип атса, ошонун сүтүн алыптан сен сүт переработка кылган жерге сатып атасың да заводторго, туурабы? Эт. Малдын асылдуулугу боюнча. Атты го, ладно, уйдуку сен сүтүн сатып атасың, 75 уйдун сүтүн, туурабы? Этин. Заводко, сүт переработка кылган заводко. Эт багытында ойлар. Ну, эт багытындагысын дагы базарга берип атат да. Элге пайдабы, же пайда эмеспи? Болду, тийбегиле дагы иштей берсин. Наоборот, жардам бергиле. Рахмат. Эгерде мал бакпай, пустой кармап эле, мына мен алып алгам деп, же малын жок жатса, анда бир жөн, туурабы? Эгер андай болсо, тийбегиле буган. Жардам бергиле тескерисинче. 3-чү микрофон. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, мен Эпкин айылынан Гүлзат. Мен сизге чоң өтүнүш менен келдим. Менин балам 2025 жылы март айында Россияга кеткен, иштегени. Анан жакшы иштеп келип аткан. Анан бул 2026 жылы 4 июндан баштап айланыша албай калганбыз. А көрсө ошол жерден Абетке кетип бараткан жеринен полициялар кармап алып Сахаровага алып кетиптир. 2:30. Анан биз ошол бойдон байланыша албай такыр. Чогуу иштешкен балдар менен сүйлөшүп, эмесек аларды көргөн жокпуз дейт, ушу магазинге чыгып кеткен бойдон келбей калды деп. Санам санга бөлүнүп, каяка кайрыларымды билбей аткам. Анан бүгүн эртең менен Кудай жалгап, Аллага чек шүрлөр болсун. Эртең менен чогуу Сахаровада кечинде чыгыптыр ал бала. Анан менин номурумду бериптир балам. Ошо Зайнидин деген бала экен. Ошол чалып, сиздин балаңыз Сахаровада 20 күндөн бери отурат. Эме президентке кайрылып, каяка кайрылып балаңызды чыгарыңыз деп эртең менен саат 10:00 чалды, бүгүн эртең менен. Сизге чоң өтүнүш менен келдим, ушу балама жардам. Не болуп кармалыптыр ал? Жөндөн жөн кармалган жок болсо керек. Жок, эмеге жумуштан Абетке чыгып баратып, магазинге кетип бараптыр. Анан эмесинде чөнтөгүндө өзүнө тиешел чөнтөг документтери жок экен. Комнатасында калыптыр. Анан ошол жерден эле полицейскийлер кармап алып. Анан ошо 20 күндөн бери ошакта жатат деп атабы? Ошол жакта эртең менен. Чөнтөгүндө наркотик, жанагыдай химический эме жокпу экен? Жок. Химический наркотик. Жок, стройкада иштеп аткан балам.
Анан ошого Мында прокуратура неме кылгылачы, эгерде нарушениеси жок болсо депорт кылып чыгара берсин, эгерде андай кылмышы жок болсо. Россиянын ген протосу менен сүйлөшөбүз, Садыр Кожоевич. Сүйлөшкүлө дагы, эгерде кылмышы жок болсо, анда ал эми паспорту жок болсо чыгарбайсың дагы, депорт кылып берет. Садыр Кожоевич, эми аты жөнүн полностью азыр мага жазып берсеңиз, ушул жерде азыр тактап туруп, мен сизге эметип, эмнеге кармалган, кандай болгонун тактап айтып берем. азыр деген эме экенде, Захаровада Жок, ошо. Азыр мындай кылыңыз, могу чогулуштан кийин биякта узун эме турат, коридор. Ошо коридордо бүт ушулар барып отурат, кабыл алат. Баарыңарга эскертүү да, кабыл алып, эмне маселеңер болсо, мага үлгүрбөй калганыңар болсо, ошол жерге айтасыңар. экинчи дагы бир эме суроом бар элеске. Бул элдик Эпкин айылынын, Эпкин тургундарынын көйгөйү. Бул эме бала бакча. Бизде деген 2015-жылдан бери бала бакча сала албай келебиз. Себеби акча каражаты гана эме кылат да, кармайт. 103 орунду бала бакчанын. Түшүнүктүү, курулуш министри жазып алгыла, бала бакча боюнча кийинки жылдарга кыласыңар. Жарайт. Азыр мектеп бала бакчаларды биз силер суранбасаңар деле келатабыз. Бир 100дөн ашык мектебибиз калды айылдарда. Эски илгерки мектеп. Ошо 27-28 жылы жаңыртабыз, андан кийин бала бакчаларды болсо биз куруп эле келатабыз айылдарга, чоң айылдарга куруп келатабыз. Жарайт. Кура беребиз аларды. Түшүндүм. 4-нчү микрофон. Саламатсызбы? Мен Дамира Кара Тоо айылынан, бирок өзүм Ысык Ата районунан келдим. 4-5 жылдан бери апамдын үйүн соттошуп келем. Соттор туура эмес чечим чыгарып, убара кылып, могу Сатым Кылуулу Абазбек ооз эки бүтүмдүү жарактуу деп таап берип коюп, чечим чыгарып берди да. Биз нарынга апелляция жазып, нарын мага чечип берди. Алар кайра жогоркуга жазды, жогорку мага чечип берди. Бул жагы бүттү, Кудайга шүгүр. Анан эми ошо бияктын соту Сарыбаев Өмүрбек Рускулович, мен мураскер болгом апамдан кийин. Ошо мураскерлик күбөлүгүңдү жокко чыгарып койду. 11-inde сизди келет деп, мен келген болчумун Ысык Ата районунан бери. Анан 11-inde сизди келет деп, 3 күн 5 күн аралыгынын ичинде эле онунда менин көөлүгүмдү жокко чыгарып койду, мурас көөлүгүмдү. Эжекеме нарындын чечими чыккандан кийин эжекеме дарштени кылган, белекке берген. Аны да жокко чыгарып салды. Эми мен кайра апелляция жазып, кайра ушу убара 4-5 жылдан бери убара болуп жүрөм да. Булар бир креслого бек отуруп алып эле, мо 2 сотчу. Мен 4-5 жылдан бери соттошуп келдим, 4-5 жылдан бери бек отуруп алып эле ушу май чордонун үстүндө бир ротация болобу, могу элдер деле мага кошулат болуш керек. Бир биякта коррупция толтура да, кызыкчылык толтура. Сиз ким менен үй талашып келатасыз? Эжеңиз мененби, бир тууган жегим? Жок, ошо үйдө эки жагын карап беребиз деп сураган да. Эки жагын карап берип туралы деп. Мен апамдын оорусуна байланыштуу 94-жылы чүйгө көчүрүп кеткем апамды. 2007 жылы 2005 жылы апрелде сатып алганбыз деп сотко жазып атышат. 2005 жылы апрелде сатып алдык деп атат. 2005 жылы марттын 11-inde апам инсульт болуп, сол капталынан кыймылдабай, мээсине кан куюлуп. Жок, азыр токтоңузчу. Сиз азыр Нарын областыкта мага чечти, анан Верховныйда мага чечти, анан кайра келип азыр кайра эле ошол иш боюнча эле соттошуп атасызбы? Жок, соттошкон жокмун. Ал жагы бүттү. Чечим токтом бүт баары чыгып атат, 5-7 күндөн кийин чыгып келет да. Азыр мен ошол жогорку сотко чейин токтотуп берип туруңуз деп Сарыбаевдан сурансак, сот сизди 11-inde келет деп, онун да чечим менин көөлүктөрүмдү жокко чыгарып салып атпайбы? Мурас көөлүгүмдү, эжекеме белекке берген келишимдердин баарын жокко чыгарып салып атат. Жогорку соттун төрагасынын орун басары Камчыбеков, сиз жыйындан кийин мага жолуксаңыз, эми Сарыбаевдин чечими акыркы эмес да. Ага даттануу укугуңуз бар. Сизге кирген билесизби? Билем, мен жазып алганмын. Ушул жыйындан кийин азыр коридордон кийин чыгып жолугуңуз, соттор карагыла. Бир иш боюнча кайра чечим чыгарып, элдин мазасын албагыла да. Анан эми ротация деген болобу? Кечээ күнү 13 сотту кабыл алып туруп өткөрдүм. Дайыма айтып атам, мындай кылбагыла деп.
өзүңөрдүн эле башыңарды оорутпай бүтүндөй тиги элдин башын менин башымга кошо оорутуп атпайсыңар. Туура эмес чечимдерди кайра башкача чечим чыгарып. Бир чечим чыгаргыла, адилеттүү кылгыла, точканы койгула, болду. Андан кийин кайра карабагыла, кайра. Садыр Нуркожоевич, ротация деген болобу 4 жылдан бери отурушат. Бул соттор элдин баарын кыйнап битишти. Аны кылабыз, карап көргүлө. Сатым кылуулар Авазбек менен Сарыбаев. Сунуш бергиле, давайте. Сунуштарды бергиле. Канча жылдан бери отурат, карап көргүлө. Бирок булар деле жакында эле келсе керек. Биз 20 канчанчы жылы кылдык элек, 22-23 жылдары кылбадык белек ротация. Карап көргүлө. Birinci mikrofon. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Менин атым Шейшенбек, Кумдөө айыл өкмөтүнөн. Менин сизге айтайын деген бир 3-4 ой пикир сунушум бар. Ошону кабыл алып коесуз деп сизден суранам. Биринчи айтайын деген оюм. Жогорудагы жолдоштор айтып кеткендей, Кумдөө айыл өкмөтү ушул эсир мезгилинен бери эле ошол айыл өкмөт, айыл аймактын борбору болуп келген. Ошол айыл өкмөттүн борборунда центральный жол, тротуар курулу элек 26 миллион сом акча бөлүнгөн. Ошол ишке ашса маданияттын очогу айылдан башталат деп, ошол айыл өкмөттөгү тротуар, айыл өкмөттөгү башка маданият иштери жолго коюлат эле. Буга ишеним катары айтып кетет элем. Турдакын Усвалиевич эң биринчи эмгек жолун ошо Кумдөө айыл өкмөтүнүн аймагында мугалимдик кесиптен баштап бүгүнкү күнгө чейин элдин атасы болуп келатат. Ошон үчүн ошол Кумдөө айыл өкмөтүнө детсад маселеси жетишпей келатат. Төрткүл айылында 200дөн ашык бала. Түшүнүктүү мына детсад менен мектепте биз айтпасаңар да салабыз. Жетебиз силердин айылга да. Кочкор айылы, атым Гүлбар. Кочкор айылынын центринде, Вещевой базардын катарында бизге тиешелүү болгон, апабызга 96-жылы чыккан 100 квадрат метр жер болгон. Бирок ал жерде кийин Гүлбар атым. Кийин ал жерди базарком, ошо Буюм базарынын базаркому, ошол кездеги айыл өкмөт Эркинбек Жумакадыров ал жерибизди алып бизге 36 квадрат метр жер берген. Ошол 96-жылы чыккан 23-токтомдо эле кайра ошол айыл өкмөт эле өзү эле жокко чыгарып 36-чечимди, анын негизинде 36 квадрат метр жер берген. Ошол кезде бул токтомду, чечимди бир гана сот жокко чыгарыш керек экен, биз аны жакында эле билдик. Анан эми азыр ошол 36 метр квадрат жерибиз сиздин 109-чу жарлыгыңызга ылайык кызыл красный линияга түшүп калыптыр да. Биздин үстүбүздөн базарком мыйзамсыз 10 киловаттык линияны тартып өткөн. Биз ушуга кезге чейин ошол линиянын астына азыр иштеп келебиз, өмүрүбүздү тобокерге салып. Бирок ошол эми азыр буюрса, мына былтырдан бери ушул бир линия алынганга бир үмүт болуп, линия алынат деген маалыматтар келген бизге. Биз ошого ыраазы болуп турабыз, бирок анын артында дагы эгер линия алынса, биз артка дагы жылышыбыз керек болуп атат, 5 метр. Ошондо биздин 36 квадрат метр жерибиз болсо, анын 20 квадрат метри уже красный менен жокко чыгып калып атат. Анан ошондо бизде 16 квадрат метр жер калып атат. Биз базаркомдун баласына баягы мындай тынчтык жолу менен бизге ошол жерди, ошол квадрат метр жерди кайтарып бергиле, биз эч жака барбай эле коелу, баягы тынчтык жолу менен эч жака ора болбой эле баягы чечип алалы десек, жок дейт, ал 1 метр жер бере албайм дейт. Ошон үчүн биз эми дальше эмне кыларыбызды билбей атабыз. Биз сотко арыз кайрыдык, Кочкор райондукка. Биздин сотубузду кайтарып койду, адвокат жалдагыла депчи. Адвокаттар аябай кымбат сурап атышат. Анан эми мен сизден өтүнөрүм, ошо биздин мурунку апабызга тийген 100 квадрат метр жерди ошол базаркомдон бизге кайтарып берүүбүздү. Сиздин жанагы чыгарган мыйзамыңыз 1-токтом кимдин намында болсо, ошол күчүндө калсын деген нерсеге биз аябай эме кылып атабыз да, ишенип атабыз. Анан ушунча жылдан бери, мына 15 жылдан бери биз ошо линия боюнча соттошуп да келдик.
и соттор, межрайонный сот, областной сот бизге чечкен чечимди жогорку сот жокко чыгарып койгон. Ал боюнча биз токтоп калганбыз, мейли депчи, мейли бизге эч ким тийишпесе биз окатыбызды кыла берели деп. Бирок былтыртан баштап кайра ушундай козголгондо биз ооба генеральный прокуратурага сизге да кат жолдогонбуз, бирок ал сизге жетпептир. Анан бирок ушу биздин маалыматыбызды сизге кат жүзүндө да азыр сиздин өкүлдөрүңүзгө бердик. Толук маалымат ошол жерден да алып бизге мындай адилеттүү чечим чыгарып бересиз деген ниеттемин да. Бул Кочкордун немесиндеби? Центринде, Буюм базарынын катарында. Нурдан мырза, аким өкөңөр чечкиле, айыл өкмөт болду. Биз акимчиликке барганбыз, айыл өкмөткө барганбыз, бирок булар сот аркылуу чечишкиле деп эле артка мага турушат. жолугуз кызыл сызыктар боюнча карап, жанагы жерлердин бөлүштүрүү боюнча дагы биз өзүбүз карап беребиз. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Саламатсызбы? Мен Исакеев айылынан болом, атым Курманбүгү. Мен сизге ыраазычылык айтайын, анан сиз менен учурашайын деп эле келдим. Сиз президент болгону Кыргызстан өнүгүү жолунда бир топ алгылыктуу жумуштарды жасап жатасыз. Сизге ыраазбыз. Анан эсиңиздеби, 2006 жылы менин кызым авария болуп экөөбүз жалдын больницасында жатып жана баланын жүрөгүн көтөргөн апам менмин. Ошол баланын дайым аманчылыгын тилеп мен. Амам жүрсө экен десем аман экен. Андагы менин неберем азыр Австрияда окуп жатат. Анан сизге аябай ыраазымын жасап жаткан алгылыктуу иштериңизге. Анан ыр жазып келгем. Азыр өкүнүп калдым. Тияка өткөргүлө дегенден тияка өткөрүп койдум. Сизге Рахмат. Рахмат. Окуп коем мен анан барганда. Макул. Рахмат. Чоң рахмат. Аман болуңуз. 4-нчү микрофон. Саламатсызбы, Карачаева Шакирова. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, я очень извиняюсь, я немного волнуюсь. Садыр Нуркожоевич, ушу Кочкор районунан мыкты инсандар чыккан. Мыкты мамлекеттик кызматкерлер. Ушу мамлекеттик кызматкерлердин арасында 2 рет шаардык депутат, Бишкек шаарынын депутаты Жаныбек Асанбеков чыккан. 2 ай мурун белгисиз себептер менен мандатын тапшырды. Анын артында 6000ден ашык добушу бар. Шайлоочулары көп жолу сурашты, эмнеге мандатыңызды тапшырдыңыз деп. Бирок ошол сыр бойдон калды, сиздин жеке жолугушуңузга аракет кылып кире алган жок. Анан азыр сиздин иниңиз Жаныбек Асанбеков залда отурат, сиздин абдан чоң өтүнүчү бар эле, Садыр Нуркожоевич, чекке катпаңыз. 5 мүнөт берип коюңуз. Жаныбек Асанбеков эмнеге мандатын тапшырды жана эмнеден купуя сырлар бар экен сизге айтып бермекчи. Кана турчу залда болсо. Чыкчы ошол микрофонго, 4-нчү микрофон. Неге тапшырдың? Кайсы депутат? Жогорку кеңешпи же Бишкек? Шаардык кеңеш, Бишкек шаардык кеңеши. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Мен экинчи чакырылыштын Бишкек шаардык кеңешинин депутатымын. Март айына чейин эмгек фракциясынын лидери болгом. Бирок кандайдыр бир жагдайлардын уламынан мени алып барып мандатын тапшырткан. Мен сизге ошол боюнча көп жолу кайрылгам, катымда жөнөтсөм катым кайра БШКга келиптир. Азыркы учурда сот иштери жүрүп атат. Ошол кайсыл адамдар алып барып тапшыртканын кичине купуя болуп атат. Ошондуктан мен сизден суранып кетмекчимин. Айтыңыз ачык эле, ким аны артында турган кишилер? Айтыңыз, эл билсин да, бул жерде жашыра турган эчтеке жок. Ким сени кыйнап тапшыртты? Кайсы фракциянын немеси болчумун дейсиз? Эмгек фракциясынын лидери болчумун. Эмгек? Эмгек бул кимдики эле? Салымбековдуку. Анан ошолордун менен чогуу бардың беле депутат болуп? Негизи партиядан баргам. Ошо партиядан. Чогуу баргансың да ошолор менен. Ошолордун командасында болдуң белең? Туура, ооба. Анан ошолор кетирип атабы кыйнап сени? Алар дагы болуп атат. Анан сиздин дагы кеңешчиңиз Кубандыков Жаныбек Абдувахабович чалып же камаласың же барып тапшыр дешти. Барбай тапшырбай койдум. Таң атканчы саат 5ке чейин кармашты. Саат 5те аялыма чалышыптыр. Келинчегим 9-айда сохранениеде болчу. Ал звонок туккандан кийин суусу кетип калып больницага кетиптир. Анан мага айтты, аялың больницада же кызың танда же мандатың танда деди. Айла жок, мандатын тапшырып бердим. Бул иш тигил прокуратура кайра карай турган иш экен. Ал ошол менин кеңешчим деген ал кеңешчим эмес те, тигил 21-жылдары мен келгенде бир 20дай кишиге бул баягы билесиңерби, коомдук башталыштарда деп бир удостоверение берилет эле. Ошентип бир бердим эле дагы кайра 1 жылдан кийин алып койгом анын баарын.
Анан ошондон бери эле кеңешти. Ал камалып жакында эле чыкты, билесиңер, э? Жакында чыкты. Жакында чыгып, үй камагында жүрөт, 1-2-3 иштери бар экен, ошону бүтүрмөйүн, бүтүрбөсөң кайра камаласың деген неме менен талап менен прокуратура камаган аны. Камактан кайра чыгып, азыр ишин бүтүрүп жүрөт. Мына көрдүңөрбү, ушундай кесепетинен анан камалат көпчүлүгү. Антип менин атымды саткан, мен кеңешчисимин, мен тууганымын, мен мындаймын деп бирөөлөрдү алдап акча алгандар да болгон. Бардыгы камакта кайра акчаларын кайтарып берген. Дигил должностька койгондор дагы болгон. Антип атымды сатып кыла берет. Ишенбешиңер керек эч кимге аны. Мен анан бир туугандарымды, үй бүлө, бала чакамды билесиңер, мындай иштерге аралаштырбаймын. 5 жылдан бери аралаштырсам угат элеңер го бир деркени. Мына баласы кийлигишип атат, же аялы, же бир тууганы деп, андай жок. Анан ушинтип ошо атты сатып эле мен кеңешчиси болчумун, анан мен ушундай командасында болчумун дегендерге ишенбегиле. Калганын эмне себептен ал? Эмнеге себептен мунун мандатын алганын текшергиле. Жарайт. Чакыргыла, териштиргиле. Неге муну мандатын? Жакшынакай эле иштеп аттың белең өзүң? Туура, Садыр Кожоевич, мен прокуратурада кайрылгам, бирок кандайдыр бир кыскача болуп келди. Жакшы эле иштеп келаткан 5 жылда ошол элдин көйгөйүн, шаардык тургундардын көйгөйүн көтөрүп, эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болуп келем, Садыр Кожоевич. Сенин артыңда турган киши ким эле? Кимге мандатыңды алып берели деп ошол Сабынбековдордун башка дагы бирөөсү келди. Дагы бир командасына эле. Сен жакпай калган экенсиң да аларга. Мен ошол көйгөйлөрдү көтөргөндөн алардын базарлардын маселелери дагы көтөрүлүп, мен базар үчүн келген эмесмин, эл үчүн келген дегенден ушундай кыйынчылыктар болуп калды. Ошол эле учурда БШКга дагы менин мандатымда негизи жанагы аймактык шайлоо комиссиясы чечим чыгарып, БШК бекитет экен, бирок БШК беките элек деле мен өзүм арызым менен кайрылгам, арызымды кайра кайтарып алам, мени мажбурлап келишкенде, бирок алар дагы аны карабай койгондуктан сотко бериңиз дешти. Азыр сот иштери жүрүп атат, бирок прокуратурадан мага жооп келген, биз сиздин ишиңизди карай албайбыз деп. Неге карай албайсыңар? Кошумча арыз алабыз. Бишкек шаардык кетирип аткан болсо. Бишкек шаардык прокуратурасына карадыш керек. Биз маалымат жок экен менде. Кошумча арызын алып туруп, кошумча текшеребиз дагы. Садыр Кожоевич, өзүң Кочкорлуксуңбу? Кочкорлукмун, Кочкордун элимин. Мен Ысык Ата районунан жогорку кеңешке кандидат болуп 4000 голос алгам бул жылы. Шаардан 2000ден ашык өзүм шайлоочуларым бар. Садыр Кожоевич, кайсыл убакыт болсо да мага бир 5 жогорку кеңешке өтпөй калдыңбы анан? 3-орундамын. 3-орунда алгам. 3-орунда алып калып өтпөй калдың, а? Сизди Садыр Кожоевич сураныч кайсыл убакта да болсо 5 мүнөт мага бөлүп бериңизчи, мен сизге ошонун баарын түшүндүрүп айтайын. Хорошо, бошогондо чакырып кабыл алам мен. Рахмат. Биринчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу президент? Мен Кочкор району Көкжар айылынын жашоочусумун. Атым Сакенова Гүлсана Садырбаевна. Мен сизге кайрылуумдун себеби 2025-жылы апрель айында Бишкек Кемин районунан ДТП болуп уулум кырсыктады эле. Ошол эки ДТП болуп уулум кырсыктагандан кийин сот процесси ушул күнгө чейин соттордун жана адвокаттын шалакылыгынан 1 жыл 3 ай болду. Ошол эки биздин ДТПнын иш материалдарын баары Бишкек шаарынын чүй сотуна жөнөтүлдү эле. Чүй сотундагы чүй соттору биздин ишибизди карабастан улам артка тартып жылдырып келүүдө бүгүнкү күнгө чейин 1 жыл 3 ай болду. Менин уулум убагында кырсык болгон кезде башынан оор операция болду эле. Кайра экинчи операция болушу керек. Ушул иш материалым бүтпөгөндүктөн баламдын операциясы кармалып жатат. Сизден суранарым ошол эки ишимди тездетип, сотторду мындай өзүңүздүн эмеңиз менен эртелетип берип кое аласызбы деп суранып атам сизден. Түшүнүктүү. Мен сизди күтөм. Ушул жыйындан кийин мен кабыл алам. Маселеңизди чечип беребиз. Рахмат. Экинчи микрофон. Урматтуу президент, мен Касымбекова Толкун, Кумдөбө айылы, Каратоо айылынын Береке көчөсү 36 үйүндө 2005-тен бери жашап келем. Атым Касымбекова Толкун. Ушул эми эле төмөндө айтылып кеткен Дамир эже соттон жогорку сотко чейин жеңдик. Анан азыр үй талашта болуп атат деген үй биз ушу 2005-тен бери биз жашап келебиз да. Оз эки келишим менен ортодо эме болгон эмес. Азыркы учурда 4 балам менен жесир жалгыз баланы 4 баланы жалгыз тарбиялап келем. Анан ушу күйөөм 2005-жылы ушу 5 жылдан бери ушу соттун иши менен жүрүп каза болуп калды былтыр 25-апрелде. Андан бери мен ага чейин эч кандай маалыматым жок эле. Кайнатам бүтүрүп атат. Эми келин кыргыздыкы менталитет ушундай да. Тиги
кийлигишпей эле калай биз документи бар экенин да билген эмесмин да. Анан качан күйөөм каза болгондон кийин ошону билгенден кийин мен ошондон бери мындай аралашып келатам, бирок толук маалымат мага жете элек да. Утур эле бир тияка чечилип калат, утур бияка чечилип калат. Бул жерде 25 жылдан бери, 21 жылдан бери жашап келаткан, өзүбүздүн менчигибиздей көрүп жашап келатканбызда, эч ким бизге бирөө басып келген эмес. Бул менин үйүм, бул жер сатылган эмес деп эч ким айткан эмес. Ошончо курулуш биз 24 жыл, 21 жылдан бери тапкан ташыганыбыздын баарын ушу үй салганбыз да. Жолдошум экөөбүз бирден ал үйдү азыр сотто минтип атат. Бүт эле үй дуал фундамент 3 комнат. Анан дуалы жарым-жартылай көтөрүлгөн үй болчу да. Аны биз квартирага убактылуу жашап турсун деп бергенбиз деп атышат. Мисалы бүт эле үйдү кантип квартирага берет? Анан тем более ошону мисалы айтыш керек эле да. Бул үй сатылган жок. Сиз буларын салып атасыңар, эмне кооруп атасыңар деген бул жерден тема айтылбайт да. Бир гана бир тарап. Толкунайм. Азыркы айым эме кылган маселе боюнча экөөңөрдүн ортоңордо экен да. Азыр сиз биз мен кеткенден кийин, эл тарагандан кийин, урматтуу сот, биякта алып калып экөө менен тең тактап абдан, анан кийин диги соттордун чечимдерин карап туруп, только адилеттүү чечимди кылгыла. Азыр мындай талаш тартыштар аябай көп, билесиңер, документ албай убагында жашай берип, анан азыр кыргыздар мурда орус туугандар эле соттошчу эле, бир тууган эн атасы менен бала чака деп, атасы баласы менен, бир тууган менен азыр бизде пайда болгон. Бизде да ошондой да, бир тууган менен квартира талашып жүргөн, машина талашып, үй талашып, жер талашып жүргөндөр бар да. Анан силер эми юристтер билесиңер. Кимиси калп айтып атат, кимиси чын айтып атат. Эки тарап тукканда эле билинип калат. Каяк жагы адилеттүү экенинчи түшүндүңөр, точканы коюп койгула, болду. Экинчи тарабы өзү сезет баары бир. Биз баары бир туура эмес экенбиз, биз тарап депчи. Бирок кыйкырып өкүрүп жүрө берет да. Силер адилеттүү чечимди чечип чыгарып туруп, чекитти коюп койсоңор бүттү, ошо менен арызданбайт көбү. Ошол сот боюнча дооматтар көп экен, ошол себептен ушул сотко арыздарыңар болсо, мен баарыңарды күтөм, ушул жыйындан кийин вакытты үнөмдөш үчүн. Ошол себептен мен күтөм силерди баарыңарды. Саламатсызбы, Сатыр балам. Кош келиңиз Кошкор жерине. Атым Асыл Сулайманова. Кошкор районунан Ишке Булак жеринен келдим. Мен өкмөттүн үйүндө турам балам. Мөгдөм эле үйдү менчикке чыгарып берчи балам. Суранам өтүнөм, жолдошум ошол жерде 25 жыл иштеп эмгеги толтура. Таш, сарай, жана свалканын баарын чыгарып, ден соолугу болбой, ашкастандан рак болуп каза болду. Ошол үйдү мага менчик, өзүм 80-демин. Үйсүз калбайм балам. Балдарыңыз барбы? Канча балаңыз бар? Эркек балам жок, жалгыз кызым бар балам. Турмушка кеткенби кызыңыз? 59-та. Турмуштабы? Жок, жолдошу каза болгон. Балам бирге турасыңарбы? Ооба, чогуу турабыз. Арысымды кабыл алып койчу, көп сүйлөбөйүн. Неме кылчу? Өсүңө рахмат балам. Баягыны карап көргүлө. Мыйзамдуу жагын карап көрөлү да, эгер менчигине чыгат. Баягыны губернатор, сот прокурорго мантышка барып жолугуп келгем. Анда да карагыла, эгерде мыйзам жол берсе, биз төлөнчү акчасын биз жардам берели, кылып берели. Карапайым элдин көйгөйүн уккан келгенсизге Аллах таалам сизге чексиз ыраазы болсун. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин Кочкор районунда СПА деген бир чоң монстр бар. Канча бир жылдан бери ушунун көйгөйү чечилбей турат. Жана өткөндө жогоруда бир аксакалды айтты, Дөңташ участкасынан жеримдин баары ушинтип турат депчи, сугарылбай. Ал жерде негизи бир эки эле айылдын кызыкчылыгы үчүн бир чоң бысер. Мен Кара Суу айылынан атым болот. Эки эле айылдын кызыкчылыгы үчүн суу иштери жүрүп жатат. Ушул СПАны мамлекеттигин суу чарбасын алсаңыздар жакшы болмок. Анан экинчи маселем. Азыркы жана кызыл красный линия боюнча элет жеринде Сайыз убагында курулган 57-80 жылдарга чейин курулган үйлөр дагы ушул красный линияга илинип калыптыр. Анан эми айыл жерин азыркы
картадагы чийим боюнча көрсөк 18-тен 22 метрге чейин экен жолдун көлөмү. Ушуну жалпы ошол айыл кыштактарда турган элге чогулуш жыйын кылып эле элдин өзүнүн макулдугу менен канчалык деңгээлде жолго туура келет шарттар ошол боюнча эле каралса жакшы болмок. Азыркы учурда турак жай курмак турсун чындай келгенде казан асып тамак бышыргыдай кемеге курганга шарты жок турганда канчалаган үйлөр бузулуп кетүү коркунучунда турат, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Ушул экини дагы тапшырма катары өзүңүздүн жергиликтүү бийликке ушуну сунуштап кетсеңиз жакшы болот эле. Рахмат көңүл бурганыңызга. Нурдан мырза, карап көргүлө, эмнеге красный линияга эме кылып койгон? Жөн эле киргизип коюшкан жокпу? Жөн эле киргизбейбиз, бул баягы расчеттор менен чыккан. Жолдун категориясына жараша, ошо расчет менен чыгарып туруп, анан жана красный линияны коебуз. Бирок көп учурларда жол салынганда ошо үйлөргө тийбегенге аракет кылып, ошо үйлөрдөн кайра жылдырып атабыз. Негизи жашоо баягы үйлөрдү бузбаш үчүн. Канча үй деп атат ошондо, канча үй? Кызыл сызыкка канча үй? Канча үйбү? Кызыл сызыкка негизи мен эми жалпы элдин көйгөйүн айттым, бирок өзүм боюнча айтсам, биз 87-жылы бир аяк жол ачып элге. Андан кийин кайра 5 метр жол ачып бергенбиз, бирок төрт тарабынан кесилгенде бизге тиешелүү жердин бир талайы жолго чыгып кеткен турат. Мындай окуп Садыр Нуркожоевич. Негизи баягы жолдор мурун кичекей жолдор болчу. Анан жолдорду чоңойткондо ошо категориясына жараша 2 тилкелүү жана 4 тилкелүү болуп ошо категория менен кетип атат. Мисал катары айтып кетсек, ошо айыл ичиндеги жолдор бул 2 тилкелүү жол болуп, ошонун негизинде жана охрана зонасы жана тротуарларда ошо тургузганга мүмкүнчүлүктөр ачып атабыз. Бирок үйлөргө тийбегенге аракетин көрүп атабыз. Садыр Нуркожоевич, кыскача мен да маалымат берип койсом, бул жерде баягы айылдын ичиндеги жолдор бүгүн суу киргизип атабыз, жаңы линия электропередач, азыр эле мына тротуар деп кетти. Ошондо баягы кызылга түшүп калып атат да. Ошо менен баягы общий мындай норма, анан ген план негизинде иш алып барганга аракет кылып атабыз. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Ушу биз суудагы тиги үйдө атыбыз Чыңгыз, тиги Караңкөй айылынан болобуз. Биз жер сурагана келген жокпуз, Садыр Нуркожоевич. Үй сурагана келген жокпуз. Баягы айылдын тургундарын көйгөйүн айталы деп келдик. Бул жерде биздин мектеп 2007-жылы жер титиреп, анан 2 жылдык убактылуу мектеп салынган. Азыр плачевный состоянияда мектеп салынбай, кышкысын суук, балдарга окуганга условиясы жок да. Анан экинчиси болсо, бул бизде монстр деп айтып кетпеди, ошол сыяктуу бизде Темир Болот Абыкеев деген байкебиз бар. Аким болду биздин Кочкордо. Сиздин советниңиз Чолпонбек Абыкеевдин иниси да. Аны Кашше деп ат коюп койгонбуз байке. Бессмертный да, коррупциялык болгон ишин баарын тактыксак прокуратурага беребиз. Кайра эле сот акталып кетип, уламдан улам башка жерге аким болуп барып атат да. Ошол кезде айыл аймактарды өнүктүрүү жылы болуп 20-30 миллионго чейин акча бөлүнгөн. Ошолордун почти 80% дейм, бир 70%-ин жеп кетишти да. Ачык, азыркы себестоимость менен көпүрөлөр салынды, 14 миллион сом экен да. Так эле ошондой көпүрөнү баягы Токтогул районунда салыныптыр. 6 миллион сом десе ошону кымбаттап чырлап атышат да. Биздики 2015-2014-жылдар болчу 16 миллион сомго салынган. Айылдын конторунун крышасын алмаштырганга 3 миллион сом берип, капиталын алмаштырыш керек экен. Шипырын сыйрып туруп эле кайра арзан жана калай темирди үстүнө бекитип туруп эле эчтеке балка рейкаларын алмаштырып, ошо менен сметаны жаап кетишкен да. 3 миллион сомду жеп кетишкен. Ошол эле отоплениясы садиктерге бөлүндү, бүт жеп кетти. Эбегейсиз байды да эч ким алып, чын ага эч ким иш козгобойт экен. Козгосо эле Акылбек Жапаровдун байкесинин өкүлү баласы экен, бүттү тыптынч аппак эле суудан кургак чыгып кетет да, Садыр Нуркожоевич. Ошого бир өзүңүз бир көзөмөл болуп карап берсеңиз. Курулуш министри Нурдан мырза, кабыл алып турбайбыз. Бүт доводдорун прокурор экөөң алгыла да текшерип келелечи. Жарайт. Бүт айтып атканы чынбы, же мындай бир үстүртөн эле айтып атабы, карап маган точно информацияны алып келеле мага. Жарайт. Всё жарайт. Üçüncü mikrofon. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Мен сизден турак үй салууга 5-6 соток жер сурап келдим эле. Жалгыз боймун, жолдошум каза болуп калган. Исакеев айылынын тургунумун. Айылдагы 89-жылкы балдар 20 жылдык беришмек, ошолор үй салып берели деп атышат. Жер жок болуп атат. Жер болсо эле ошо быйыл башташыбыз керек деп атышат. Ошого сизден турак жай курууга бир 5-6 соток жер айылдын ичинен карап бериңизди сурайын. Бул саясатты мен көп эле жерден айтып келатам, билесиздер. Мындай туура карай эмес, бийиктикке кетели деп. Биз азыр райцентрларга келдик, жеттик, мына айылдарга чейин жетебиз. 3 кабатпы, 5 кабатпы, бийик кабатка кетели.
Азыр жерди бере берсек 5-10 жылдан кийин бүгүнкүдөн да чоң проблема пайда болот. Дагы өсөт. Бала чака төрөлөт, кыздарыбыз төрөлөт дегендей. Түшүнүп эле турасыңар да, жер жок. Жер аябай тарып баратат. Биздин жалпы республиканы алганда 94% жерибизди территориясын тоолор ээлейт. 6% гана биз түз жерде жашайбыз. Ошонун ичинде ушул мына райондун борборлору бар, облус, Бишкек шаары менен Ош шаары да турат бүт баары. Түз жерлерде. Анан кийин өзүбүз жанагындай продукция менен камсыз кыла албайбыз, буудай менен 60%-ын тыштан сатып келебиз. Май, чай, сахар дегендичи. Ошон үчүн колдон келишинче экономдойлу. Эми айылда турат экенсиздер, эми айылга эмдиги жылы, аркы жылдары уже жетебиз. Сиз мисалы 1 гектар жер бар дейли, айылда, мисалы ушул район борборунда мына 1 гектар жер бар дейли. А бул жерде бир 5000 адам силер кезекте турасыңар, жаш балдар, кыздар, үй салам мага жер бер деп. Биз ошо 1 гектар жерге ошол 4000-5000 адамды жайгаштырганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. А эгерде мындай жер там салып салганга берип салсак, бир 100 адам, 50 адам, 100 адам барып салып аласыңар ошол жерге. Анан 10-15 жылдан кийин, 30 жылдан кийин мындан да бүгүнкүдөн да катуу проблема пайда болот. Келечек муунга дагы. Ошон үчүн биз болушунча жерлерибизди сактайлы. Эми урматтуу Кочкорлук туугандар, уруксат берсеңиздер, мен барайын. Калган ким үлгүрбөй калган болсо айтасыңар, мына министрлердин баары калат. Азыр токтоп тургула, ууп тургула. Министрлердин баары калат. Биякта прием кылчу жери бар. Арыз муңуңардын бардыгын бергиле, мага сөзсүз жетет. Сөзсүз эле менин эмесиме. Ошон үчүн эми кийинкиде мындан кийин жылына 2 жолу жаз, күз жергиликтүү бийлик, менин өкүлүм, облустагы өкүлүм, облустагы жетекчилер, райондогу жетекчилер, айыл өкмөттөр болуп, жылына 2 жолу ушундай чогулуштарды кылат, проблемаларыңарды ушу жерден ордунда чечип турат. Эгерде булар чече албаганды болсо, мага жиберет, мен чечип берип турам. Жылына ошо 2 жолу. Көрүшкөнчө саламатта болуңуз.